Мына мынтип айтышы мүмкүн эртең. Кой, Кыргыз өлкөсүндө стабилдүүлүк керек дейт да. Чындык орномойын, Кыргыз өлкөсүндө эмес, дүйнөдө стабилдүүлүк болбойт. Өнүгүүдө болбойт. Үйдө дагы. Ошондуктан чындык орногон менен анан ар жакта. Кыргызга президенттин кереги жок өзүчө. Кыргыз өзү аалам болуп атса, пенде президент башкарабы? Кыргызга Кудай керек. Кыргызга адам ата керек. Кыргызга жол башчы керек. Кыргыз өзү эле өнүгүп кетет. Мына Кыргыздын экономикасын ушу бийлик көтөрүп атабы? Жок, экономикасын жеп алып атат, айлык байлык кылып. Коррупция кылып. Эл көтөрүп атат, эл жанын багып атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ушундай бир чоң бурулуш болот. 2020-жылга эл чыдаса дагы, керек болсо ноябрда, октябрда, январда, февралда бир өзгөрүү болуп кетет. Бул акыры чындыкка чыгат, эволюция болот. Бир-эки суроо кылып коеюн. Улуу Арыстан Алай. Кое эле турбайт белең, чалып үйүп атат бир. Сиз менен сыймыктанамын деп бирөө жазыптыр. Разыбыз. Сизге чексиз разыбыз. Биз сизди колдойбуз дейт да бирөө. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Арыстан Алай, разыбыз, атабыз, бар болуңуз дейт. Мына урматтуу улуу журтум, убакытка карап болушун жеткиргенге аракет кылдым. Ушу энергияга калыптануу үчүн менин көп аракетим кетти. Айттым, ушу элге жеткирүү үчүн көп акчам кетти. Мен кубанам ушу акчамдын ушу чындыкка иштеп бергенине, ушу гезитке, журналга, телеге иштеп бергенине мен ыраазымын. Себеби мен телом аркылуу тапкан каражат бул меники эмес экен. Теломду аалам жаратыптыр мени, энемдин ичинде. Демек, аалам үчүн иштеш керек экен мен тапкан акчам. Мен азыр байлыкка кызыкпайм. Анткени менде ошол алып сойгон. Бийликке да кызыкпайм. Анткени мен жана пендечиле, мен президентке талапкер болгондо да пендече барган жокмун. Мына мен ушул арындаларына башымды көрсөтүп бардым. Ошо жерден эле бурулуш кылдым. Мен көрө албай атам экөөңдүн ордуңду деп. Анткени бул ааламдык жашоо келгенде ааламдан буйрулган адам болот. Силерде улуу маданият жок ошол жерде. Керек болсо депчи. Келиңиз, урматтуу улуу журтум. Сиздер ааламга карызсыздар. Жердеги жалган адамдан коркпой эле коюңуздар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жаның ааламга барат, ошого жооп бересиң. Бул дүйнөгө кызматка келесиң. Алтын доорго жаралганыңа ыраазы бол. Кыргыз болуп жаралганыңа ыраазы бол. Бир кызматыңды кыл дагы, утушуңду ал. Мен кайтпайм. Эжелерден кийин ошо митингине, булардын хотуна, шагына карап, мен дагы өз шагымды жүргүзөм. Пресс-конференцияларымды берем. Эмнеге бул адам кетиш керек? Эмнеге Кыргыз дүйнөнү башкара алат? Бирөөлөр айтып атат, мен барсам эле кыйратам. Сенде бир бар основания, жол, бир проекти. Жердик, ааламдык эле болбосо дагы. Жок. Ошондуктан өч. Жаныңды алмаштыр, кел кошул. Мына о дүйнөлөшүүнүн проектиси дегендей, саясатчы кел кошул. Калыс адам кел кошул. Арбайлар иштеп атат мына, Арыстан Алайга биригип. Шаман эжелер иштеп атат. Журналисттер кел кошул. Болбосо эртең кырсыктайсың. Кадимкидей эле кырсыктайсың. Кудай бай эскертет, кечирет, анан кечират дегендей. Анысы кандай? Мына мен ошо тапкан байлыгым, мынабу ден соолугум, анатомиям ааламдыкы, чындыктыкы. Ошон үчүн мен чындык үчүн өлүп да берем. Чындык үчүн туруп да берем. Бул чындык. Кыргызда түрмө жоюлуш керек, мигрант жоюлуш керек. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Кыргыз жери сакталыш керек, анткени энергиясы бар. Кыргыз эли ойгонуп өз ордуна отуруш керек. Анткени ошонун энергиясы менен дүйнө сакталат. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Бул акыркы эфир болду. Мүмкүн эми башка телевидениядан чыгарбыз, мүмкүн ушул телевидениядан да чыгарбыз. Бир чынык иш менен чыгарбыз. Азырынча ошо YouTube'да Арыстан Алай кут деп бириксеңиздер болот, ошондон күтсөңүздөр болот.
ошо алган энергияңар кут болсун, ооруп келип ооматын алат дейт, ошо алган ооматыңар кут болсун, кырсыктап келип ошо чыныгы кызматын алат дейт, ошо чыныгы кызматыңарга өтүп адамзатка эне, адамзатка ата, адамзатка куткаруучу болуңуздар, ааламга жагыңыздар, арбайга айланыңыздар, элиңиздерге, ушул журтуңуздарга, могу табиятка керегиңиздер тийсин, касиетиңиздер ачылсын. Кем болгондо ошол Арсаналай адамзаттын пири дегендей, Арсаналайдай дух, Арсаналайдай көсөм, Арсаналайдай чечен, Арсаналайдай энергиялуу болуңуздар. Бар болуңуздар, ушул YouTube аркылуу жалпы дагы бир жолугушууга чейин бар болуңуздар, ошо духуңуздар бийик болсун, алган энергияңыздар кут болсун. Көп адам сарсына болуп атпыр, бул эфир жабылса эмне кылабыз деп. Бул эфир жабылбастыр, бир чоң иш башталар. Ошо чыныгы кызматыңызды кылыңыздар, жана эжелерди колдоп бериңиздер, социальный сеттен болсо дагы, келиппи, кара күч мененби, ошол райондонбу, ошол областтанбы колдоп бериңиздер. Бар болуңуздар.